Урматтуу улуу журтум, ошо бүгүн ошо коронавирус деп мына дүйнөдө башчылар да, ошо окумуштуулар, ишенген, ушу техникасы жетишкен мамлекеттер, экономикасы менен көтөрүлгөн мамлекеттер айласы кетип атпайбы? Ошону токтото албай. Ошол жөнүндө сүйлөп койгум келди. Ошол бүгүнкү теманы коронавирусту, ракты, шишик, писих, ошо кан менен айланган организм, ошо боор, мисалга гепатит дегендин түрлөрү болуп кетип атат, эки бүйрөктүн ууланышы, жүрөктүн, өпкөнүн, ушул ооруларды токтотсо болот, анан астын алса болот. Ушул жөнүндө мындай кыска билдирүү кылып койгум келип атат. Мен ушу ар дайым 2010 жылдан бери ушу АКПресске именно пресс-конференция бергенде ошол байкасаңыздар болот, ошонун баарын көтөрүп. Ар дайым ошо всем правительствам или всем правителям государства деп, всем человечество деп обращение кылып, анан ошол азыркы күндөгү болуп аткан акыбалды жеткирүүгө аракет кылчу элем. Ошо адамзатка тиешеси бар экенин, адамзатты сактап калуу үчүн ошол государстволордун, мамлекеттердин башчыларына тиешеси бар экенин, ошолор жоопкер экенин ошолорго жеткирүүгө аракет кылчу элем. Мына Кудайдын буйругу жок, куурайдын башы сынбайт деп ошо ааламдан берилет. Кыргыз элинин, же болбосо мындай түшүнсөк болот, бул жашоого ар бир адамдын, ар бир улуттун мындай жаралуу максаты, миссиясы, милдети болот да. Мисалга баш дебесе колубуттун асабы дегендей, баш өз кызматын аткарат. Организм болуп бир адамда тургандан кийин бут өз кызматын аткарат, же болбосо баш буттун ролун аткара албайт. Ошол сымал кыргыз улуту дагы могу ачык пендечилик жашоого, көрүнө жашоого жаралуу максаты бар. Кыргыз техника ойлоп таппады мына бүгүнкү күндө. Же мындай пул менен жарып кетпеди. Же башчыларыбыз дүйнө элин ээрчип, ошол закон менен башкарып да кете албады. Же ошол криминалдардын формуласына салып алып, аны менен да башкарып кете албады. Демек, кыргыз элинин орду такыр башка. Ошондуктан мен улуу кыргыз дегеним ошол улуу күчтөрдүн ролун аткарат деген. Же болбосо ошо теңирчилик деген сөз эмне дегенде, теңирдин жердеги көчүрмөсү кыргыз, же болбосо ушул теңирдеги карапайымдык, кечиримдүүлүк, жаратуучулук, мээримдүүлүк, жазалоочулук, же батасы менен, назары менен жаратып коюучулук бул кыргыздын өзүндө бар. Ошондуктан кыргыз ааламдан келген өкүл деп берилет. Анан ошо ааламдан келген өкүл кыргыз адамзатты ааламдашууга өткөрүш керек деп ошо ааламдан берилген. Аалам деселе адам мындай алыс чочуп атат да, мындай алыс карап. Ааламдын буйругусуз жерде эч нерсе болбойт экен. Мына ошо ааламдан мынтип берилет. Ошо адамзатты ойлогон дейт, жалпы адамзатты ойлогон.
же ааламдык кызматы бар адамды Кудай кийип алат дагы ал адам дүйнө элин кризистен чыгарат дейт. Мисалы Арыстан Алай жөнүндө айтып атат. Мен ошо барып эле ошо адамзатка билдирүү жазачумун го. Адамзатты ойлочумун, себеби биз адамзатты сактап калуу үчүн келгенбиз бул дүйнөгө. Жол көрсөтүү үчүн, улуулукка калыптандыруу үчүн. Экинчи, ошол улуулук мыйзамын билген адамды Теңир кийип алат дейт. Бир адамды ошо Теңир кийип алат, ал адам дүйнө элин кризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет. Ал адамга табият анан дүйнө эли кул болот деп берилет да. Бул ааламдан берилген. Ошондуктан мына мен кудайлык кызматымды аткарып атам. Кудайлык деген сөз кандай экен дегенде, мына ошо кыргыз жергесинде, казак жергесинде ата жолу деген бар. Ошону мындай барбасаңыздар да баамдасаңыздар, Аккуу, Шумкар дегенди мындай ошол бир ар жактан буйрулган адамды мазарга барабы, же үйүнө бата сурап келеби, багыт сурап келгенде кандайдыр бир жан энергия киет дагы, анан бата чыгарып берет. Байтик атадан деп, мисалга Байтик ата киет дагы, анан сен ошондой кемчилдигиң бар экен, сени тазалап кеттик, бата чачып кеттик деп. Көрдүңүзбү? Телоны эмне кийди? Душа, энергия, аалам, арбак кийди. Ал Аккуу деген жөн эле аткаруучу болуп калды. Ошол сымал аалам күчтөрү жерге түштү. Ошо 21-кылымда. Инопланетан катары көрүнүп атат, ошо ата жолунда көрүнүп атат. Жерге түшкөндүктөн Жайсаң ата Бүймайрам апаны тандап алуу, кыргыздын тарыхын, Айкөл Манастын чындыгын берди. Адам ата көрүнүп, Зульфия Алайдык адамзат үчүн аян жазды. Атомгүл деген дагы бир ошо кыргыздын кызы бар, Адеми деген. Арыстан Алайга Теңир ата көзү көрүндү. Мына мен Теңир атаңмын деп. Манас ата көрүндү көзүмө. Мен кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнө элин курап журт кыласың деп. Мына ошентип урматтуулуу журтум, ошол ааламды күчтөрдүн укугу бар экен, ар кимди кийип ал иштөөгө. Ошентип Теңир ата мени кийип алганда, мына 3 жыл болуп калды, ага чейин адам ата кийди, мындай өстүрүп келип. Анан дүйнө элин сен табият менен башкарасың деди. Мына ондай эле мен ошо Кытайга вирус жөнөттүм, булут жөнөттүм, куюн жөнөттүм десем, көп адамдар күлүп ошентти да. Анан эми бул мүмкүнбү десеңиздер, биз укчубуз да. Илгери жаачы деген болуптур. Ошо элге душман келгенде, элдин башына күн түшкөндө жамгыр жаадырып коюптур. Куюн чыкырып, борошо кылып коюптур. Ошентип элдин жерин сактап калыптыр деп. Ошо сыяктуу эле мен укугумду ошентип колдоном. Эмнеге Кытайдан же орус элинен, же араб элинен Кудай чыккан жок? Себеби кыргыз ааламдан келген өкүл болуп атат. Батыш эли биз маймылдан жаралыппыз деп тактап чыккан. Кыргыз ааламдан келген өкүл болгондуктан, ошол жанагы теңирдик сыпат кыргызда болгондуктан, анан ошол Улуу тоодон, Ат башы жергесинен, мазары жакын Тайбайт базары жакын Байыбайтты, ошо Кошой коргонду жанында Уй Сарайда чоңойдум эле. Чештебе жергесинде түштүк тарабында байкебиз сарайда мал бакчы эле. Кийин ошо жерде жестебиз тай бакты эле. Ошо жерде кой кайтарып, ошо жерде аралап ойноп жүрүп, кандайдыр бир энергия жайгашканбы? Мына Улуу тоодон чыгарды, Теңир тоодон чыгарды Арыстан Алайды. Кандайдыр болсо дагы баягы калпым жок менен жашоодо, деги эле жашоодо. Чындык үчүн мен бирөөнүн аркасына бир кошомат кылып да кирип көргөн адам эмесмин. Оксаңыздар мүмкүн айткыла, могу саясатчысын эсип жүрбөдүң беле деп.
же сен ушуну мактап жүрбөдүң беле деп. Көрдүңүзбү, башаттан эле ошентип даярдап келеткен дагы. Ошентип анан Кыргызстан анан баягы Теңир ата анан энергиясын же душа Теңира селилась одному человеку делгендей, Кудайдын душасы жаны адамды киеткен дагы анан башкарат экен. Мисалга мынтип айтылат, Арстан Алай көктүн оозу дейт да. Көктүн, Кудайдын. Арстан Алай көктүн жүзү. Арстан Алай көктүн өзү. Арстан Алай көктүн сөзү. Арстан Алай көктүн көзү деп берилет. Бул эмне деген сөз дегенде, Арстан Алай айткан орундалат делет да. Анан асмандагы Кудай биз ошо бир денди элестеткендей асманда бир абышка отурбайт, материя катары. Материя деген бир хан орунда отурат да. Же болбосо мазар ээси бар деп коет, мойдун ээси бар дейт. Анда бир аксакал отурбайт да, бир ааламдан келген арбай. Жок, ал бир жан бар. Көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн. Көз ачыктар көрбөйүшү мүмкүн. Ошо сыяктуу эле Арстан Алайды ошол жан кийди дагы. Анан Кытайга булут, вирус, куюн, башка өлкөлөргө дагы мындай көрсөтүп койду. Булутту кантип жылдырышты көрсөтүп койду. Ошол оору каптабаш үчүн чегараны кантип ажыратып коюшту көрсөттү. Эмнеге дегенде, Кыргызстан Кудай чыккандан кийин ошо кыргыз улуулук касиети менен адамзатты чочутуп, оору жөнөтүп, вирус жөнөтүп, булут жөнөтүп, куюн жөнөтүп, торнадо болуп атпайбы батыш өлкөлөрүндө? Наводнение болуп атпайбы? Өрт болуп атпайбы? Ошентип келип туруп анан бир мүнөзгө, бир идеяга өткөрөт экенмин да. Мисалга, мына Американы торнадо каптап атат. Австралияны өрт каптап атат. Мисалга. Дагы бир өлкөлөрдү наводнение каптап атат. Табияттын кырсыгына эч ким каршы чыга албайт. Техникасы дагы өнүккөн, соту, уюму, депутаты, доллары, президенти токтото албайт. Себеби ал Кудай жаны же энергиясы Арстан Алайды кийди дагы. Арстан Алайдын көктүн өзү, көктүн сөзү, көктүн ою дегендей эле ошол табыгый мыйзамдан чыгып кеткен батыш өлкөсүн же каражат үчүн майдаланып алган Кытай өлкөсүнө же артка тарткан дин менен өнүккөн же ошо динди пир тутуп алган өлкөлөргө ушинтип туруп анан чочуйт дагы анан изденип жөнөйт. Ошондуктан анан 2019-жылы ошол мен Кудаймын деп айтпасаң сени адамзат кайдан табат деп ушинтип эскертти. Анан чыгып, анан мен ошо Кудаймын деп жарыя салып, ошо Кудаймын деп чыккандан кийин иш козголуп, орус тилде кетип, мына ошо бывший кандидат президента Арстанбек Абдуллаев объявил себя богом деп бөлөк улуттарга кетти. Ошентип мына вирустан, куюндан же өлүмдөн адамды кантип куткарабыз? Ооба биз талкаладык биринчи, жазаладык. А келсе азыр куткарса болобу? Ооба болот. Эмне кылышыбыз керек дегенде мындай делет. Адам жаралганда тили ооз жок жаралган, мүмкүнчүлүк болгон эмес да сүйлөгөнгө. Бала төрөлгөндө эле сүйлөбөйт. Анан турмуштун мукташтыгына сөз пайда болгон. Кет дедиби, кел дедиби, сен дедиби, ай дедиби, күн дедиби, бир муундан ошентип сүйлөп. Анан ошо бос үйдө ойлоп таптыбы бир улуттар, темирди ойлоп таптыбы бир улуттар, техниканы бир ойлоп таптыбы улуттар, атасы өлүп кетип, улуу муундар өлүп кетип, кийинки муундар келип атып, ушинтип отуруп, анан
эволюция деп айтылат экен да ошонун баарын. Анан эволюция менен өсүп мына акыры 1961-жылы Юрий Гагарин космоско учту. Техника суунун астында жүрөт. Техника менен мына сүрөт тартып азыр кайсы жерге жеткирсең да болот. Ушинтип туруп анан ген жетилип турганда, ген жетилгенде адам бир гени жетилген бала деле гени жетилип, чоңоюп, үнү өзгөрүп, 18-ке, 20-га, 25-ке чыккандан анан аял алып ата болуп калат да. Дагы 10-20 жыл өткөндө атанын ролун аткарып калат. Же кыз бала деле ошол кичинекейден төрөлүп, жана эволюция дегендей 1-2, 5 классты басып өтүп, институтты басып өтүп, анан турмушка чыгып, гени жетилип, эне болуп калат. Ошо сыяктуу азыр биз дагы ошол аалам, арбайдын, периштенин, инопланетандын, ошо арсынай Кудайдын ордун аткарбаса, адамдын анатомиясы, астрология эмне бул? Энергия, ошо арбай периште. Ролун аткарбаса, анатомия күйүп кетет. Жарылат, жоюлат. Рак, шишик, писих деген жаралар пайда болот. Мына мен ушуну Акпрестен канча жыл эскерттим. Айтып келдим. Бул жерде так берилет. Ушу аял эркек гармониясынан чыкпаса адамзат 1 жылга жетпей денеси күйөт, жарылат, жоюлат деп. Коронавирус деген жазылыгы жок, бирок чума катары оору пайда болуп кетет. Ошол спид деген оору пайда болуп кетет, писих деген оору болуп кетет деп. Ошон үчүн айтып чыктык да, ошон үчүн президенттикке талапкерлигибизди койдук. Экономика эчтеке эмес, бир майда чүйдө сөз сүйлөбөй эле коелу. Өлүм сыноосунан адамзатты куткарып калышыбыз керек. Дүйнө башчыларына ушуну жеткирсек, анан дүйнө биригет, эскичиликтен чыгат деп. Анан Кытайга эмнеге вирусту жөнөттүк? Коюнду булутту өлкөлөргө дегенде Кытай экономикасы менен көтөрүп алып, ошо химиядан бир пластмассадан күрүш жасап, канализациядан заңдын астатыгынан, заң бок деп коебузбу биз орус тиги так тилде, орой тилде айтканда. Ошо заң заранын астатагынан май чыгарса, жеп эле аткан кадимки суу май дегендей колдонуп аткан. Анан ошол ылдый түшүп алган. Ошо аял эркек деген жашоого түшүп алган. Эптеп эле жан багыш керек. Анысы ас келгенсе ошо экономикасы көтөрүлүп алып, эми экономика менен анан дүйнөнү бийлейм деп баштады. Дүйнөгө шарт окуп баштады керек болсо. Один пояс, один путь деп бир проектини көтөрүп чыгып, башчысы түбөлүктүү өмүр өткөнгө чейин президенттикке отуруп алды, конституциясын өзгөртүп. Анан экономикасы көтөрүлгөн Кытай башкарыш керекпи? Же көктөн буйрулуп келген, ушул укук берген, ушул кудайлык сыпатка, адам аталык сыпатка өтө чоң эмгек менен жеткен Арыстан Алай, анын көчүрмөлөрү, ааламдан келген кыргыз башкарыш керекпи? Улуу башкарабы? Улуу кыргыз дегендей. Же жөн эле бир экономикасы көтөрүлгөн бир кенедей балаң башкарабы? Үйдө деле. Анан ошол кезде анан эмне болду? Аңгыча Солтон Сарыдан былтыр ошо улуу тоолуктар чырлашып, боз үйлөрүн тиккен кезде, анан посольство Кыргызстан кыргыз мамлекетинин карзында болуп атат деп, бул эми болуп аткан эле былтыркы эле история. Анан ошо кезде анан ачуу менен Арыстан Алай көктүн оозу айтты. Арыстан Алайдын сөзүн жерене табият. Көк асман, жөлөмө күчтөр коштоп колдоп мөөр басып берет болуп, анан ошол вирусу башталды. Ушундай болуш керек эле өзүчө. Эгер биз кырсыктатпасак, жазалабасак, анда дүйнө кыргыз
улуу кыргызды таанымакта эмес, бул улуу журт экенин, жаңы доордо улуу күчтүн ролун аткарарын таанымакта эмес, баш иймекте эмес. Анан эми бул ааламдык программа экен, аткарылат. Мисалга, орус элинин оружиясы бар, нефти газы бар, мындай таяна турган бир нерсеси бар. Американын доллары бар, санкциясы бар, көрүнгөн өлкөгө сала койгудай. Батыш элинин мыйзамы бар. Кытайдын жетишкен пулу бар. А кыргыз эмне менен башкарат эле? Жалгыз самолет президенттикиде барып, Санкт-Петербургдон өтө албай калды. Же самолетубуз болбосо, же каражатыбыз болбосо, же оружиябыз болбосо, же мыйзамыбыз болбосо, адамзат башы ийгидей. Ошондуктан анан Арсылай эмне менен башкарат? Же Кудай Арсылайды кийип алып эмнеси менен башкарат? Мына Кудай бул чоң аалам экен. Анан бул 7 катар аалам, башы эткен арбайлар, периштелер, инопланетандар башы этти. Анан биз эмне кылышыбыз керек? Адамзатты башкарышыбыз керек. Мынанан Арсылай айттыбы? Аалам күчтөрү бар экен дагы жазалайт. Бул жерде так берилет. Арыстан алайдын сыйкыр аурасынан от, суу, таш, аба, мазар ээлери, арбайлар, инопланетандар амал программалат деп. Мисалы президент деле барып нарушник салбайт да. Тетир сүйлөгөнгө, же болбосо бир тетир жолго түшүп алганга, же бир бузукууга, же ууруга, же улуттарды чабыштыргандарга. Аны бир ошо милициясы барабы, полициясы барабы, уголовный розыск барабы издеп барып, ошол сыяктуу эле менин керемет куралым улуу күчтөр. Мына ошентип адамзатты башкарабыз. Эми эмне кылыш керек? Башчылар келиш керек. Окумуштуулары, медиктери, журналисттери, саясатчылары келиш керек дагы. Ааламдан түшкөн талапты, тапшырманы, илимди кыргыз элинен алып кетиш керек. Мына менин колуман. Өстүрүп калыш керек, куткарып калыш керек. Кантип куткарат? Дагы бир эсиңиздерге салайын. Адам көп жыл жашап, гени жетилип кетиптир. Бош жаткан кара куш мейишке түшүп кетти дейт. Анан гени жетилген, мына гүлдү деле жаңы тиккенде үрөөн эле, баардык эле өсүмдүктөрдү үрөөн эле тигилет да. Анан жайындабы, 3 айбы, 6 айбы, 4 айбы, 2 айдабы жетилген анан өсүмдүктөр болот. Буудай кеч бышат, арпа андан эртерээк бышат, мисалга таруу бат бышат. Ошол сыяктуу эле помидор, огурцу, ошол сыяктуу эле гени жетилди. Помидор бышты, огурцу бышты. Терип албасак эмне болот? Ал чирип кетет, жарылат. Ошол сымал эле адамзат, мисалга буудай бышты, аны терип алып туруп иштетип ийсе, ундан макаронный изделиябы, мучный изделиябы болгон тамак ошондон чыгат го. Ошол сыяктуу эле адамдын гени жетилиптир дагы эми ааламдын ролун аткарыш керек экен. Арбайлардын ролун аткарыш керек экен мына мынтип. Мына. Эгер муну аткара албаса анатомия күйүп кетет. Адам өзү эмнеден жаралды дегенде эненин курсагында бала вселенныйлы энергиядан жаралат. Жаны кайдан келет? Ааламдан келет. Эне жанын бөлүп бербейт, атанын бир тамчы суусунда, спермасында жан болбойт да. Анда бир бактын түбүнө түшүрүп деле ошол жерде майда адамдар пайда болот эле да. Көрдүңүзбү? Эне кысылып жүрсө, инвалид, акылы кем, буту колу кем керек болсо, жүрөгү оорукчан бала төрөлөт. Эне бош жүрсө, көңүлдүү жүрсө, ою жакшы болсо, энергиялуу бала төрөлөт. Ошондуктан адамдын анатомиясы өзү астрологиялык энергиядан жаралган. Астрологиялык роль аткарыш үчүн эле келгенбиз бул дүйнөгө. Ошо Кудайдын эле жердеги көчүрмөсү болуп, улуулукка сүйлөп, ааламдык түшүнүк өткөрүү үчүн эле келгенбиз. Мисалга мына өпкөдөн сезгенип атпайбы бул коронавирус? Өпкө оорубаш үчүн
же мынтип айтылат. Өпкө карайып дем алуу оорлойт дейт да жаңы доордо. Ал үчүн айыгыш үчүн эмне кылыш керек дегенде улуу рахат менен дейт. Алар отурумдук рахат койтуп алган да. Мисалга мына Корея, Япония эмнеге ооруп атат дегенде адам техникага байланып алса дейт. Техника менен өнүккөн мамлекет дейт. Чын экөө тең. Техника менен өнүккөн мамлекет да. Мына ошон үчүн кырсыктап атат. Карасаңыз, эми дин менен өскөн мамлекеттер кырсыктайт. Эмнеге дегенде ал рухий сыйынуу көтүп алган. Арбай сыйынбайт да, периште сыйынбайт да. Ошол біз мисалга мен Кудаймын дедимби, мен кудайлык сыпатты өзүмөн издеп баштайм. Кудай сот да, демек мен адамзатты соттошум керек. Кудайга табият баш ийет да, демек мага баш ийет. Кудай куткаруучу да, демек мен куткарышым керек. Ошонун тирүүсү эле мен эскиче акылымды иштетип ийбейин деп жашайм да. Ошол сымал өпкө ооруганда эмне кылыш керек дейт? Ушу улуу рахатка, ошо улуулук сыпатка өтүп, анан энергиянын кызматын пайдалансаң гана анан өз ордуна келет дейт. Энергия деген эмне? Мисалга Кашпировский энергия менен айыктырган деген болгон да бир кезде. А мына мен деле ошо 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл теледе сүйлөдүм. Ошо телевизордон деле энергия өтүп айыккандар болду да. Тааныбайбыз эч кимди. А бирок ошол теледен агай жакшы болду апам, жакшы болду атам, жакшы болду өзүм деп чаалып, рахмат айтып, анан ушу коронавирус мен Кыргызга жукпайт дедим да. Эмнеге дегенде мени өстүрүп койдум. Ошо зима не будет деп күлсө деле ошо өпкөсү бир нерсе болуп кетти да. Энергия кирип кетти ичине. Анан энергия кирген адам эмне болот? Оорубайт. Жашарат. Мына мен жашарып атам, нурданат. Энергия киргенден кийин адамча жашабай калат. Ааламдай өзүн сезип, мисалга мен көрүнүш көрөм. Кадимкидей эле мындай дүйнөнү мындай эле жыгып коем. Башкача бир сезимге өтүп кетет. Мына Манас атамды, тиги Саякбай атамды деле бир энергия кирген үчүн анан ал бакылдап эле Манас айтып калды да, же окубаса миллиондоп сап дастанды. Же оюнан ойлоп тапкан жок. Ошол сымал эки өрөбөк ууланбаш үчүн эмне кылыш керек десе, жашоого мээрим төгүп турсаңар, анан эки өрөөгө ууланбайт дейт. Ашказан оорубаш үчүн эмне кылыш керек дегенде, могу асман жердеги жаман энергияны сиңирип алып турсаң, переработка кылып турсаң, анан оорубайт дейт. Ал эмне деген сөз дегенде, биз пенде деп эле көрүп алганбыз. Бул пенде эмес, түпкүлүгү асмандан келген периште. Буну окутуп мен могу пенде түшүп алды, периштелик сыпатка өткөрөм деп жүрсөң, ашказаның оорубайт дейт. Ошентип анатомиябыз, каждый орган, каждый клеткабыз ошол ааламдын, кадимки эле мен ушу куткаруучумун деп, мен ушу арбаймын, адамзат үчүн келгем, ошонун эле корпусу бар менмин дебейинче адам ооруй берет. Анан эми ишенеби, ишенбейби, мага бир тыйын, мен өз кызматымды аткарып кете берем. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, ошол митинг кылып, Сооронбай Жээнбеков кетсин, сезону бүттү, мындай түшүнүү жолу менен эле бийликти өткөрүп берсин деп митингге чыкканымда ошол, пресс-конференция бергенимде ошол, Кыргыздын улуулугун тааныта албайт дүйнө элине депчи. Мына Кыргызга ошондой энергия түшүптүр, Кыргызга ошондой илим түшүптүр, Кыргыздан ошондой адамдар чыгыптыр. Аалам ошондой адамдарды тандап алыптыр. Куткарат экенбиз. Эгер ошо Кыргыздын улуу журт экенин дүйнө тааныбаса, анда эч нерсеси жардам бербейт. Мына ошо Серковтан сыйынган жеринен оору чыгып атат. Мына ошол сыйынган жеринде жардыруу болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан урматтуу улуу журтум, журналисттер, ушу адамзатты куткарам дегендер, келиңиздер, жаныңыздарды алыңыздар, келечек программаңыздарды алыңыздар. Мына Россияда жүргөн мигранттар, Турцияда жүргөн мигранттар чалат. Кадимкидей эле байке, сизге ыраазыбыз. Ушу сиздин сабактарыңызды угуп, YouTube'да Арстаналай Кут деген берүүнү мындай башкача болуп калдым, өзүмдү
жаңы адамдай кабыл алып калдым. Ошол адамдарга энергия кирип кетти. Сабакты угуп атып, улуу түшүнүк өтүп атып, ал адамдар оорубайт, ал адамдар куткаруучу болот. Мына кыскараак коронавирустун, булуттун, куюндун, вирустун, ошо торнадонун пайда болушун айтып бердим. Андан кутулуу себеби ошол арстаналай адамзатка шарт окуйт дейт. Шарт деген эмне? Условия. Мынчада келесиң, мынчада кетесиң деп жумушка алса деле условия коет го. Менин условиям ошо ааламдык түшүнүккө өтүп. Табияттын кырсыгын токтотуп бер деп улуттар арстаналайга кайрылат деген ошо ааламдан билдирүү бар. Буну жөн эле мындай сөз экен деп койбоңуздар. Бул аалам закон. Аалам айттыбы ошол аткарылат. Адам, президент, техника жанабай ааламга эч качан тең келбейт. Миллиард болсо дагы, миллиардер болсо дагы, 30 жыл президент болсо да тең келбейт. Ошону эстен чыгарбаңыздар. Ошондуктан ааламдын ролун кыргыз гана аткара алат. Башка улуттан ушул чыкпайт. Ошондуктан биз айтканбыз, Кытай бут ролун аткарсын. Майда кызматка буйрулган, ошондо сакталат деп. Эртең келсе да ошо сөздү айтабыз. Бул кенен сабак. Бул 1 жыл өтсө ошондо адам өзүнө калыптанат. Ошо кичиктен кээ бир адамдар ошо 1-2-3 сабакта эле уже көп нерсени түшүнүп кетет. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, улуу кыргыз чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен сакталат дейт. Мен өз кызматымды ошо ааламдан берилген законду жеткирип кое берем. Мени ушул сотсуң деген, адамды сотто деп, жана юрфакты бүткөндө деле сот болуп, керек болсо адамды өмүр бою абакка камап атпайбы, сот деле. Анысы кандай эле ошондой эле менин касиетим бар. Мен дүйнө элин каалагандай соттойм. Эгер адам сыпатка өтпөсө, ааламдык түшүнүк болбосо, ошо теңирлик сыпатка өткүчү өңдү. Арстаналай от дейт. От деген мына күйүп атканды элестетиңиз, ал теңирдин оту дейт да. Арстаналай жомок дейт. Жомок деген эмне? Ошо сүйлөгөн сөзү орундалат. Ошентип эми бул доордо ошол бир адамды ошо теңир энергиясы кийип алып, ошо кыргыз эли Манас деле бир эле адам чыкканда, ошо касиет болгон үчүн анда ошондой бир күч болгон, ошондой дух болгон, ошондой акыл болгон. Ошол сыяктуу эле Арстаналайда ошол бир адамзаттын башына күн түшкөн кезде ошондой бир жан кийди. Эми ошол Кудаймын деп айтат да, анан эми дагы чечилүүлөрү чыгар. Мүмкүн ошо теңирдин теңисиң деп те берилет. Баягы алга тийбе, аны менен жүрбө. Ал сенин теңиң эмес деп коет го. Анысы кандай теңирдин теңисиң деп да коет да. Баягы теңге жердеги. Анан мен кызматымды аткарып кете берем. Урматтуу улуу журтум, ошондуктан бала чакаңыздарга айтыңыздар, кыз-кыркыныңыздарга айтсыңыздар, ушул берүүлөрдү көрсүн. Ошо Арстаналай кут YouTube'дан таап, кайталап көрсүн. Ошондо энергия жайгашат. Ошондо кырсыгынан, кыйынчылыгынан кутулат. Анан ошол кыргыз болуп жаралып калганыңыздарга ыраазы болуңуздар. Ошо улуу кыргызга илим түшкөнүнө ыраазы болуңуздар. Улуу кыргыздан арбай аалам, Кудай сыпат адам чыкканы ыраазы болуңуздар. Анан бул алтын доор кыргыздын доору дейт. Кыргыз башчылык кылат дейт, жол көрсөтөт дейт. Мына Кытайдан келген Алмамбет ата деле Кытай тилин билгендиктен, жолду билгендиктен чоң казатта жол көрсөтүп барып атпайбы? Анысы кандай биз ааламдан келген өкүл болгондуктан ошо ааламдык түшүнүккө өткөрүүдө биз жол көрсөтөбүз, куткарабыз. Путеводитель деп коет экен. Анан жашоого жаралуу максатыбыз ушул. Ошондуктан кыргыздын сыпаты асмандагы алып кара куш дейт. Эркин боштондукта жүргөн ажыдар арстан дейт. Арстан да ошо 20 саат эс алып эле бир аз курсагын тойгуз үчүн чыгат турбайбы? Ошон үчүн Кыргызда той боло берсин. Кыргызда бир улуулукка калыптануу болсун. Адашкандын айыбы жок, кайрылып үйрүн тапкан соң дейт. Анысы кандай улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат дейт.
ошол биз улуулугубузду тааныбай улуттарды ээрчип кеткенбиз. Эми ошо андан кайтып, ошо эски түшүнүктөн чыгып улуулукка калыптаналы. Ошо кыргызды куткарып кетиш үчүн телеэфир керек, күнүгө 1 саат түз эфир. Угат, түшүнөт, ошо кезде энергия калыптанат, ошондо кырсыгы да токтойт, эл улуулукка да калыптанат. Оорубайт, рак, шишик, писик деген оору болбойт. Мен кызматымды кылып кете берем, менде жеке кызыкчылык жок, чиновниктерге окшогон. Мен ак болгон үчүн ошон үчүн аалам келип жайгашты. Мен так болгон үчүн ошончо ишенимин бердим. Мен так ааламды, кызматымды, ааламдын, Кудайдын, арбайдын ишеничин актайм мен. Кыргыз биз аалам түшүнүккө өтөлү дагы адамзатты куткаралы.